Өлкө боюнча Жалал Абад, Талас, Чүй жана Нарын облусундагы мектептер онлайн окууга өтүп, бала бакчалар жабылды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө органдарынын санитардык көрсөтмөлөрүнө ылайык онлайн окутууга төмөнкү мектептер өттү. Жалал Абад шаарындагы мамлекеттик мектептер, Көкжаңак шаарындагы мектептер, Ташкөмүр шаарындагы 6 мектеп, Талас облусунун Бакай Ата районундагы 1 мектеп жана 1 мектептин 2 корпусу, Чүй облусунун Жайыл районундагы 11 мектеп, Нарын облусунун Ат Башы районундагы 21 мектеп. Дүйшөмбүгө чейин окуучуларга аралыктан сабактар кадимкидей өткөрүлүп турат. Мугалимдер менен кайтарым байланыш түзүлүп, тапшырмалар берилет. Бул процесс окуучулардын билим алуусун үзгүлтүккө учуратпайт дешет адистер. Электр кубаттуулугунун жана газдын басымы төмөндүгүнө байланыштуу биз окуучуларды 2023 жылдын 13 январынан ушул ай жуманын акырына чейин аралыктан окутууга өткөрдүк. Дүйшөмбүдөн кайрадан балдар офлайн режимде окушат. Ал эми аралыктан окутуу мезгилинде окуу программасына бардык сабактар окутулат. Мугалимдерибиздин окуу усулдук иштери бул боюнча тажрыйбасы жакшы. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл жана оорулардын алдын алуу департаменти бала бакчаларда сасык тумоо жана курч респиратордук ооруларга мониторинг жүргүзгөн. Жыйынтыгында өлкөдө 47 бакча жабылган. Ал эми Жалал Абад облусунда 17 бала бакчанын иши убактылуу токтотулганы айтылды. Сасык тумоо жана курч респиратордук оорулар менен күнүнө Жалал Абад облустук ооруканасына 100дөй адам кайрылууда. Балдар айта турган болсок, бүгүнкү күндө бул ошол кайрылгандардын 70%-ын ушул жаш балдар түзүп атсак болот. Ошо 10 жашка чейинки мектеп баргандагы балдар десек болот. Мектепке барбай ошо үйдө болгону бул балдардын мындай ооруна контакт болушуна бир топ жол берип атсак болот да, үйдө болсо. Ал эми мектепте болгондо бул бир аз жогорулашы мүмкүн чындыгында. Себеби окуучулар бир бөлмөдө окуганда болушат, ошо бир мекемеде жүрүшөт. Ошол жерде мындай оорунун таркалуусу бир аз жогорулайт десек болот. Буга чейин Жалал Абадтагы мектептерде суук болуп, жылуулукту нормалдуу температурага чыгара албай жаткандыгы маалым болгон. Буга аба ырайынын кескин төмөндүгү жүйө келтирилген. Мындан улам алгачкы окуу күнүндө окуучулар калың кийим менен сабак өтүүгө мажбур болгон. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.